Октябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна. Менин бүгүнкү сабагым 8-класстын окуучуларына арналмакчы. 4-чейректин башталышындагы 1-сабак. Кымбаттуу окуучулар, биз силер менен бүгүн Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы жана анын Кош Абаке аттуу ыры тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мындан мурун биз өтүлгөн темага кайрылып алсак, биз Арстанбек Буйлаш уулу тууралуу өткөнбүз. Анда эмесе кыскача эсибизге салабыз. Арстанбек Буйлаш уулу 1840-жылы Ысык көлдүн сыртында Буйлаш аттуу орто чарбалуу адамдын үй бүлөсүндө туулган. Анын балалык чагы атасы Буйлаштын жана анын ага туугандарынын малын кайтарып өттү. Буйлаштын 2 аялы боло турган. Арстанбек токолдон төрөлгөнү үчүн улуу аялдын балдарына тең ата боло албады. Үйдө анын эрки чектелүү эле. Бала Арстанбек үстүнө курмушудан башка кийим кийбей, курсагы тойгуза оокат жебей, эптеп эрежеге жетти. Ошого карабай, ал жаш кезинен зирек жумоюп, ырга күүгө шыктуу болду. Аны билгендердин айтымына караганда, ал комузду жакшы чертчү экен. Арстанбек кыргыз элинин баштан кечирген бир топ тарыхый окуялардын күбөсү да болду. Мисалы, Кохом хандыгынын үстөмдүгүнө, Богу менен Сары багыш чабышына, Кенен Сарынын чабуулуна жана Орус падышачылыгынын Кыргызстанда жүргүзгөн орто жол саясатына күбө болуп, 1882-жылы 42 жашында дүйнөдөн кайтат. Арстанбектин сыягы санжыра айтуу боюнча да талантты болсо керек. Бул анын айрым чыгармаларынан кыйыр түрдө байкалат. Акын Кожо Жаш, Бердик Кожо, Беш казак аттуу кенже эпосторду айткан. Тилекке каршы акындын көп чыгармалары бизге белгисиз бойдон калды. Анын Тар заман ыры чыгармаларынын ичинен эң көрүнүктүүсү, бирок бул да бизге толугу менен жеткен эмес. Бирок анын бир нече варианты бар экенин профессор Качкынбай Артыкбаев Акыйкат сабагы деген китебинде айтат. Баш барда келет тууганың, баш жаздыктан тайган соң баары калат жыйганың. Көз барда келет тууганың, көз жумулуп кеткен соң көрүнбөй калат жыйганың деп ырдап өткөн экен биздин улуу акыныбыз. Анда эмесе бүгүнкү темабызга токтолуп өтсөк, Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы. 19-20 кылымдардагы кыргыз эл ырчыларынын көпчүлүгүнүн устаты болгон улуу акын Токтогул Экментөбө өрөөнүнүн түндүк батыш тарабындагы Кутшу Суу деген кыштакта 1864-жылдын күз айларында дүйнөгө келди. Токтогулдун атасы Сатылган оокаты жармач, кедей адам болуптур. Жалгыз өгүзү менен эптеп жер тырмап, алакандай жерине жүгөрү менен буудай сээп, ошону менен үй бүлөсүн бага турган. Акындын атасы Сатылган сөзгө чебер, кээде үйгө келген аялдарды күлдүрүү үчүн жамактатып ырдап жиберер эле. Өзү куудуу, жайдары киши болгон. Энеси Бурма күлтөрөсө да, балдары токтогон эмес. Ушул уул төрөлгөндө балабыз токтоп, элге кул болуп, кызмат кылаар бекен деген жакшы тилек менен ысымын токтотуп койгон. Бурма акылдуу, адамга мээримдүү, таланты да бар. Ошол аймактагы эң мыкты кошокчу аялдардан болчу. Кыргыздын ооз-эки жомокторун да көп билип, аны өз шааниси менен айткан адам эле. Бала Токтогулга ар түрдүү темадагы ырлардан, жомоктордон, кызык окуялуу аңгемелерден дайыма айтып берип, анын аң-сезиминин өсүшүнө, болочок акындын талантынын түптөлүп өнүгүшүнө чоң таасир берген. Токтогул мына ушундай табиятынан талант
бала кезинен сергек, абдан зээндүү болуп чоңойду. Ал атасы сыяктуу тамашакөй, койкум сөздүү куудул, жайдары үзүктү. Ырчылык талантты эрте байкала баштады. Баланын жөндөмүшүн байкаган сатылган менен курма илгери менен ага комуз жасатып беришти. Бала ырга да, комузга да көңүл токтотуп, эки өнөрдү бирдей өздөштүрөт. Ошентип Токтогул 11-12 жаш курамында өзүнчө ыр чыгарып, анысынын комуздун боштоосунда аткарып калган эле. Жокчулуктун айынан жүргөнүм кабак жер болду деген ырлары Казанбак байдан коюн кайтарып жүргөндө жаратты. Бул ырларда Токтогулдун ошол учурдагы социалдык теңсиздикке өз мамилеси бар экени байкалып, ошондой эле адилетсиздикти тымызын жээригени сезилет. Токтогулдун жеке тагдыры анын ырларында. Токтогул 2 доордо өмүр сүрүп, чыгармачылыгында ошол мезгилдик эрчимди улантып, ар кандай темадагы чыгармаларды жаратып, мезгил сунуусуна ийгиликтүү өткөн чоң талант. Анын калтырган мурасы тематикалык жактан көп каралуу. Демек, улуу акындын чыгармачылыгы 2 доордун тарыхый окуялары менен социалдык абалын камтыды. Ошого карап, биз акындын жалпы чыгармачылыгын 2 доорго бөлөбүз. Биринчисине акындын октябрь төңкөрүшүнө чейинки мурасы, экинчисине андан кийинки ырлары кирет. Тары жол, тайгак кечүүдөн улам мүдүрүлүп, кайра туруп, не бир азап тозоктордон өтүп, бирок үңгүрөп калбай өмүр улаган инсандын чыгармалары албетте ар кандай тарыхый окуяларга күбө болуунун далили катары каралышы керек. Токтогулдун чыгармачылыгын изилдеген адабиятчыларыбыздын пикири боюнча, акындын жалпы чыгармачылыгы 2 доорго, 4 мезгилге бөлүп кароону талап кылат. Биринчиси акындын чыгармачылыгынын алгачкы мезгили, экинчиси айдоого чейинки мезгил, үчүнчүсү сүргүндө жүргөндөгү чыгармачылыгы, ал эми төртүнчүсү балдар элине келгендеги жана октябрь төңкөрүшүнөн кийинки мезгил. Мындай бөлүштүрүү балдар акындын өмүр жолуна, ырларынын тематикалык багытына жана алардын жаралыш мезгилине карап жасалды. Эл адамы катары Токтогулдун өмүрү элдин турмушу менен бирге каралат. Акындын чыгармачылыгында эл турмушунун чагылдырылышы, демек акындын өз турмушунун көркөм чагылдырылышы дегендик. Анда эмесе балдар, биз Токтогул Сатылгановдун Кош апаке деген ырына токтолобуз. Кош апаке. Боздодуң апа, боздодуң, кайгымды кайра козгодуң, кайрат кылсаң болбойбу, тирүүмдү жоктодуң. Ыйладың апа, ыйладың, ыйлаба, жашың кургасын, убайың тартып ыйлап, уулуңду кылбагын. Айланайын апамсың, анчалык неге жашалдың, айдалып барам алыска, азабын тартып жатарсың. Карым кетет кейбе, кулак сал менин кебиме, ажалым жетип өлбөсөм, карчыга куштай айланып, келермин кайра элиңе. Айланайын апаке, уккуң менин сөзүмдү, кар тайганда көп ыйлап, алдырба муңга көзүңдү. Ажалым жетип өлбөсөм, акыр бир күн алармын, керим пайдан өчүмдү. Көрдүңөрбү балдар, ырдын мазмунунда айтып тургандай, Кош апаке ырын Токтогул Сатылганов сүргүнгө, түрмөгө айдалып бара жаткан мезгилинде жазылган ыр болуп эсептелет. Мында акын апасына гана кайрылганы менен ошол учурдагы элдин социалдык теңсиз абалы, эне менен перзенттин ортосундагы ыйык мамиле, эң негизгиси келечекке болгон үмүттүү ой максаттуу ой тилек жатат. Демек балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгат. Мен силерге үйгө тапшырма берейин. Кош апаке ырын жаттайбыз жана апа деген сөзгө синтпей